Арыбаңыздар, урматтуу менин каналымда көрүүчүлөрүм. Сиздерди каналдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Бүгүнкү эң мындай дүйнө жүзүндө бүт массалык маалымат каражаттарына чыгып кеткен, тараган, аябай катуу талкууланган тема бул деген Хамас менен Израилдин ортосундагы тынчтык келишимине кол коюшу. Хамаста да, Газада да элде, Израилде да ошол жөөттөр аябай майрамдашты, ошо аябай катуу мындай бийлешти, ырдашты, бирок албетте Хамас куралын таштаган жок. Израиль да толугу менен аскерин Газадан чыгара элек. Бирок 24 сааттын ичинде ушунун баарын жасайбыз дейт. Трамп түнү бою учуп келген. Ошо 9 айдын 10-унда таң атпай ошо Мисирге барып туруп кол койгон. Ошого дагы 200дөн ашык ошо АКШнын аскерлери барып ошо келишимдин коопсуздугун камсыздаш үчүн ошол жерге барды да. Ошо Трамптын алгачкы жолу ушундай дүйнөдөгү мындай инициативасы болуп атат. Ичинен мындай көп серепчилер айтып атат, бул деген алгачкы жолу Трамп кайсы болсун дагы бир согушту токтото алды деп айтып атышат да. Буга чейин мындай эч ким аны жасай алган эмес дейт. Анда эмес ал боюнча кичине сүйлөшөрдөн мурда дагы ыраазычылыктарды айтып кетер элем. Билесиздер, мен деген ошо депутаттыкка коюп атам жогорку кеңешке. Президентибиз айтты, бул жолу деген эң жөнөкөй адамдар парламентке өтө алат деп, баягы атка минерлердин катарынан эмес, баягы бай, бир гана жалаң байлардын атагын катмарынан эмес, мугалимдер, ар кандай жөнөкөй ушул адамдар, көп акчасы жок, бирок эл сыйлаган адамдар ошо бийликке келе алат деп айтты. Албетте бул жерден көп кишилер жаза баштады да. Эми көп деле эмес, аз эле. Арыстан Бекешев да ушундай баягы жазыптыр. Мен деген ушинтип өзүм баягы компанияма акчамды жыйнайм деп, мен да ошо компанияма акчаны жыйнайын, ошо жоопкерчиликти чогуу алалы, ошо депутаттыкка мен өзүмдүн кайсы бир деңгээлдеги акчам бар, бирок кошумча дагы сиздерден акча керек, мындай толуктаганга деп айткан үчүн 1-2 киши ушинтип жазышты. Кайырчысыңбы деп, кыйын эмессиңби, өзүңө кичине ишенбейсиңби деп жазып атышат да. Бирок кандай десем, биринчиден ошо дүйнө жүзүндө саясатчылар 2 түргө бөлүнөт. Бир түрү өзүлөрүнүн акчасы менен өтөт, бийликке чоң акча кетирет, бийликке жеткенден кийин анан элдин камын жей баштайт да, өзүнүн акчасын кайтарыш үчүн. Кайтарып, анын үстүнө дагы кичине киреше алыш үчүн ушул коррупцияны гүлдөтөт да. Анан экинчи саясатчылардын түрү бар, аны эл өзү шайлап алат, эл көтөрүп алат, эл аларга акчаны салат, күчтү салат. Анан саясатчы кылып туруп бийликке келгенде эл андан сурайт да, биз сени саясатчы кылдык, биз сага акчабызды коштук, эми элдин мындай элди камсыздаганга кара, адамдарды ал, эл үчүн кызмат кыл деп айтышат да. Ошондой саясатчылар аябай күчтүү болот, анткени артынан эл турат, эл аны колдойт. Ошол бир гана сөз менен эмес, бул дагы акча менен да колдонгон болот, керек болсо күч кол менен да колдонгон болот. Ошонун аркасынан анан нактан саясатчылар өсүп чыгат да. Ошондой саясатчылар коррупцияны жасай албайт, анткени ал эл мандаты менен келет да. Анан дагы борбордук шайлоо комиссиянын төрагасы дагы айткан да, мисалы үчүн угалы. Я думаю, что 300 тысяч, я думаю, что да. Да, здесь опять-таки некоторые политики там говорят, что это непосильно. Давайте образно представим, я учитель средней школы, но у меня-то есть родственники, у меня есть друзья, которые знают мой потенциал. И я уверен, что они помогут. Но опять-таки, видите, вот именно вот сосредотачивать внимание людей, вот именно на этом, это не есть хорошо и неправильно. Все зависит от самого человека, от его стремления. Я не исключаю, что даже избиратели, народ того или иного села, могут сами собрать по 500, по 1000 сомов. Если они хотят видеть в ком-то будущего депутата. Я допускаю, они могут собрать и внести эти 300 тысяч сомов. Боршайкомдун төрагасы ушинтип айтты. Демек, баягы эгерде кичине бирдемке саясат тараптан бирдемке бааң бар болсо, анда акчаны топтой аласың, эл сени көтөрүп дейт да. Эгерде жок болсо, анда так өзүңдүн бааңды так билип аласың деген сөз да. Дагы ошондой эле ошол фандрайзинг, бул саясий фандрайзинг дүйнө жүзүндө
көнүмүш эле адат да. Ошон үчүн биз ушул фандрайзинг менен колдонуп жатабыз. Анан ушул фандрайзингке ким кандай жардам бергени кичине ыраазычылыктарды айтайын. Абдыгазы мырза, сиздерге рахмат, келди акчаңыздар. Мунарбек мырза, сиздики келди. Сүйүнбек мырза, рахмат сиздерге. Албан мырза, рахмат. Салия айым, сиздерге рахмат. Эсенкул мырза келди. Бектур мырза келди. Анвар мырза, силерге да ыраазычылыкты билдирем. Кошумча ушу карасак Сагынбек мырзадан да акча келди. Дурусбек мырзадан акча келди. Дыйканбек мырзадан кошумча келди. Альберт мырзадан жана Жыргалбек мырзалардан кошумча келди. Риважиддин мырзадан да акча келди. Шайлоого аз болсо да канча да ошол жардам берейин деп. Кошумча ошол Жамиля айымдан да акча келди. Байыл мырзадан да акча келди да. Сиздерге чоң ыраазычылык билдирем. Дагы бир сыйра. Дагы бир карасак, ошол Бекбол мырзадан, Нурислам мырзадан, Мирбек мырзадан, Абдыгазы мырзадан, Кадырали мырзадан дагы акча келди. Анан ошо кошумча ошо Анаш мырза да өзүнчө жиберди. Анаш мырза алыста жүрсө да Кыргызстандын жараны. Анан кошумча Бекарстан мырзадан да келди, Эрнис мырзадан да ушул кошумча келди да. Анан дагы ушинтип баягы келип атышат акчалар. Кээ адамдар кэшин кылып атыптыр, баягы терминал аркылуу төлөп атыптыр. Алардын аттары чыкпай атат. Ким экени кичине анонимдүү да, бирок ошону албетте баягы Боршайком айтат, могу кайсы акчаны салса болот, кайсы эстесе болот, кайсыны болбойт деп. Бирок негизи ушу атыңыздарды жазып койсоңуздар чоң жардам болчудай да. Абдыгазы мырзадан да акча келиптир. Шуну карасак, Чыңгызбек мырзадан, Канкей айымдан келди акча. Куштарбек мырзадан келди дагы. Дамир мырзадан, Орозбек мырзадан жана Анвар мырзалардан ошо акча дагы кошумча келди. Айбек мырза да которду кошумчасын. Сиздерге ыраазычылык билдирем баарыңарга. Каныбек мырза дагы ошо которду. Ушинтип дагы Эсенкул мырзадан да келди. Жалпы ошо отчетту карасам, Бермет айымдан да келиптир дагы ошо акчасы. Айдар, дагы бир Айдар мырзадан келиптир. Ушундай акчалар жаап түшүп атат. Акча аз эле, мындай, бирок билесиздерби, бул аябай баягы дукту бере турчу нерсе экен. Албетте ойлойт экенсиң, демек ошо элим колдонгонго даяр экен да, элим ошону колдойт экен, демек кандайдыр бир мага жоопкерчилик жүктөлүп атат. Акчанын көлөмүндө бул жерде сөз эмес, бул деген негизи ошо элге кызмат кылыш үчүн элдин астындагы жоопкерчиликти алууда да, ушул нерсе болуп жатат. Албетте ошол чоң ыраазычылык билдирем. Эгерде дагы ошо шайлоо жолунда колдойм десеңиздер, ушул жерде ушул эсепке салса болот. РСК банк аркылуу, РСК банктан, РСК банк же башка банктардан Swift котору менен. Бул болсо БИК, банк идентификациялоо коду. Бул болсо кимге салыш керек? Шаршев Искендер Шеримбекович, мынакей аты жөнүм. Бул болсо максаты да, мисалы үчүн шайлоого салым, шайлоого кошумча деп койсоңуздар болот. Анан жок, ошо РСК банк акчаны жыйноону татаалдаштырып салыптыр десеңиздер интернеттен, анда дагы бир жолу бар, ошол QR код менен эле салсаңар болот, могу М-банк менен. Анан биз ошо баарын жыйнап, отчетко тиркеп, ошо акчаны түзмө-түз ошо РСК банктын эсебине жөнөтөбүз да, мыйзам талап койгондой эле. Мыйзам боюнча билесиздер, бүт баары ошол РСК же болбосо элдик эки банктын ичинде ачылган эсептер аркылуу жүргүзүлүш керек да, ушундай талаптар бар. Эмесе ушу менен бүттүк. Анда роликтин негизи маңызды темасына өтөлү. Трамп аябай жыргап жатат. Трамп айтып атат, ушу мен согуш токтоттум дейт. Ушуларды тынчтыкка алып келип жатам дейт. Мүмкүн күн ошол Израилдин өкмөтү да, Хамастын да башчылары ушул чечимге келишти. 48 Израилди туткунду Израилге кайтарат экен. Ошо Хамас мүчөлөрү. Анын арасынан 20сы тирүү, кээрлерин кайтара баштады. Калгандары денелери, сөөктөрү. 72 сааттын ичинде ошо Израилдин аскери Газадан чыгат экен. Газадан чыгып, бирок баары бир атайын бир келишим түзүшүптүр ичара. Газанын жарымына чейин кайсы бир чек ара коюлат экен. Ошол чек аранын ичинде израилдик аскерлер кала берет экен да. Ушундай бир кызыктай, Хамастын кызыкчылыктарына соккудай болуп атат бул нерсе. Албетте бул деген акырындап ушинтип согуш токтотконго, от токтотконго алып келет дейт, токтотту дейт негизи. Мүмкүн күнү ошол президент Трамп айтып атат, мен деген ушундай чоң дипломатияны апсайд даун дипломатия кылдым дейт. Такыр мындай дипломатиялык ошо аракеттердин стандарттарын ошо
колдондум дейт. Серепчилер айтат бул эмне дегени? Бул деген бир четинен катуу кысым басым жана коркутуу үркүтүү, бир четинен ушу кандайдыр бир болуп көрбөгөндөй алдыга жылуу, моюнга мингизүү, мындай уруксат берүү, ушундай жолдор менен Трамп ошо дипломатияны жасап жатат. Анан албетте бул нерсе өзүнүн дагы мындай жакшы аркасы бар. Кесепеттер десек туура эмес болуп калат го. Жакшы мындай көпкө тынчтыкты орнотуучу нейиш болуп саналат жакынкы чыгышта. Иран менен жана Хезбалла менен болуп аткан ушундай чың алууга негизи жол бербейт бул нерсе. Анткени Хезбалла дагы, Иран дагы ушул Газа элин басып атасыңар деген себеп менен ушул согуштарды күчөткөн болчу өткөн 2 жылдын ичинде. Анан Трамп ошо Мисирге барып, анан Израилге барам дейт, ошол келишимдерге өзүм кол коем дейт. Бул нерсе албетте аябай баягы башкача кандайдыр бир дүйнө жүзүн бүт жазуу ушундай агенттиктерине тилекке каршы туугандар. Дүйнөдөгү эң күчтүү маалыматтык агенттиктер баары батыштык экен да. Анан Кытайдыкы Синьхуа, Жэоминжибао бар, дагы ушул Индияныкы Daily Times жана башка ушундай, ошол эле ТРТ Аваз Түркияныкы, Азербайжандыкы, ошол эле мисалы үчүн Аль Жазира да, башкалар ушунчалык катуу дүйнөлүк жаңылыктарды чыгарбайт экен, дүйнөлүк баягы жүрөк согууларды тыңшабайт экен. Ушу капта Кыргызстандан кандайдыр бир ушундай массалык маалымат бир борбор чыкса сонун болмок да. Бүт тилдерде канча 50-40 тилде жаңылыктарды чыгарса, жана ушинтип баягы Аль Жазира, Нью-Йорк Таймстын баягы деңгээлине чейин өссө сонун болмок экен да. Бирок кандай бизге азыр өсө элек, өссө жакшы болмок. Анткени альтернатива болуш керек батыштын маалыматтык булактарына. Бирок азыр батыштын маалыматтык булактары үстөмдүк кылат да. Анан ошон үчүн алар ушул эле нерсе боюнча жазган үчүн эч ким көп нерсени байкабай калды. Мисалы үчүн ошо Орусиядан Украинага 450 дрон атканы кичине аз сүйлөшүлүп калды акыркы 12 сааттын ичинде. Мисалы үчүн ошо 450 дрондун ичинен кээ бир дрондор баягы Европа тараптык карагандыгы. Мисалы үчүн ошо Путин СНГ саммитине келип, ошол Азал авиакомпаниянын учагын Орусия согуп түшүргөн үчүн Азербайжанда Илхам Алиевдин, Азербайжан президентинин астынан кечирим сураганы көп баягы массалык маалымат дүйнөлүк каражаттар байкабай калышты да. Ошо негизи ушундай кечирим сурагандай болду, бирок баары бир Украинаны күнөөлүү кылды. Анткени Украина дрондору ошол маалда Орусияга чабуул жасап аткан деп айтты да. Кантсе да бул нерсе кандайдыр бир ошо дипломатияда тарыхка кирчүдүү нерсе болду. Анткени мисалы үчүн Орусиянын башчылары эч качан сайттар кезинде да Орусия эгемендүү болуп өзү түзүлгөндө дагы эч качан ушинтип кечирим сураган эмес эч кимден. Эми кечирим сураган мындай адамча кечирим сурайм деп айткан жок, бирок мындай ушун туура эмес болуп кетти, анан ошо Украина себебинен ушундай болуп кетти деп айткандай болду, бирок мойнуна алгандай болду да. Ушунун баарын байкашты. Дагы бир нерсе байкабай калды дүйнө жүзү боюнча, бул деген Пакистанда ошо Индияга Афганистандын талиптердин өкмөтү барып жолуккан үчүн Афганистандын тышкы иштер министрлигинин министри Индияга ошо Делинин министрлиги менен сүйлөшүп жолуккандан кийин Кандахарга кайра Пакистан соккуларды жасады. Ошол нерсе баягы Пакистанга жаккан жок. Пакистан ошо Афганистан, Индия менен кандайдыр бир сепараттык сүйлөшүүлөр жүргүзүп атат деген ойго келди дагы. Жана ушул нерсеге аябай каршы чыгып атат да. Ушундай нерселер байкалбай калды да. Баарын ошо баягы Трамптын тынчтык орноткону мындай көбүнчө алаксытты. Бирок дагы эң кызыктуусу Габаллада да акыркы аптада өткөн ошол саммит көп сүйлөшүлгөн жок, бирок буга да көңүл бурулду. Эң кызыктуусу ушу Габаллада алгачкы жолу түрк тилдүү мамлекеттердин башчылары, анын ичинде албетте Азербайжан, Казакстан, Кыргыз Республикасы, Түркия, Өзбекстан жана байкоочу өлкөлөр катары Мажарстан, ошо Венгрия да, Түркмөнстан, түркиялык баягы Түндүк Кипр Республикасы жана ошо дагы кошумча ушундай сырттан байкоочулар, эксперттер катышышты. Ошол жер аябай кызыктуу болду. Анткени алгачкы жолу түрк тилдүү мамлекеттердин чогуу коопсуздук калканын бир киретели баягы чогуу ушундай үйрөтүүлөрдү, аскер машыгуулар жүргүзөлү деген сөздөр айтылды. Кипр, Газа, Сирия, Афганистан коопсуздугун камсыздайлы деген сөздөр айтылды. Транскаспиялык маршрутту жана Зангезур коридорун, темир жолду баягы Кыргызстан
Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан жана ошо бүт ошо системаны биргелете эле ошол жерге инвестиция салалы деген сөздөр айтылды. Ошо негизи террористтик коркунучтарга каршылыктарды чыгаралы, көрсөтөлү деп айтышты. Гуманитардык баягы Бакинский конгресс болсо Бакудагы түркологиялык конгресс 1926 ошол нерсени эстетип, ошону баягы кайра түрк тилдүү мамлекеттерди бириктирели, жалпы маданиятын түзөлү деген сөздөр жакшы айтылды. Ошол жерден жашыл энергетика боюнча дагы келишимдерге кол коюлду. Бул жерден Азербайжан, Казакстан, Өзбекстан ошо Борбор Азия жана Азербайжан, Европа деген ушундай коридорду, энергетикалык жашыл коридор түзөбүз деген ушундай кол коюшту, келишимге келишти. Албетте жаңы ушу сүйлөшүүлөр башталды инвестиция боюнча, жана инвестициялык портал ОТГники түзүлөт. Ошол жерден да акча алса болот кийин биздин мамлекетибизге. ОТГнын катчылыгынын ички түзүмүн дагы чоңойтконго аракет кылышты. Ошо $2 миллион Азербайжан берет. Ошо түрк университеттеринин өнүгүшүнө жана ошо штат да көтөрүлөт да, көбөйөт ошо ОТГнын иш орундары. Албетте Түркмөнстан менен Түркиялык ошо Түндүк Кипр Республикасына, Түрк академиясына байкоочулук статус берилет. Жана ошо стратегиялык өнөктөштүк жана түбөлүк достук жана ага иничилик деген ушундай негизи келишим иштеле баштады. Ушул келишим даярдалат. Эми ушул келишимге кийин кол коербуз. Экономика, транспорт боюнча ошо Азербайжан $20 миллиард экономика инвестиция кылып атат, көбүнчө ошо Түркияда. Анан албетте Түркиялык инвестициялык фонд жакында пайда болот, ал дагы акчаларды бөлүштүрөт. Энергетика боюнча Азербайжан ошо 40% кайра жаралчу энергияны мындай көбөйтөт дейт. Биздин өлкөбүз толук ошо кайра жаралчу жашыл энергия менен колдонобуз дейт, нефть менен гана эмес. 25 ошо Түркия менен боло турчу аскердик машыгууларды өткөрөбүз дейт. Карабахты, Физулини кайра бүт баарын ушул калыбына келтиребиз. Ага акчаны бир нече акча мектептерди салабыз, калыбына келтиребиз дейт да. Ошонун баары айтып атат. Жана ошо 26-жылы дүйнөлүк көчмөн оюндары болот Кыргыз мамлекетинин республикасында. Анан албетте ошо ОТГ Украина, Монголия, Түндүктүк Корея дагы ошол ОТГге кошулабыз дейт да. Ошолорду да кошуу боюнча мындай сүйлөшүүлөр болду. Кошолуу, кошпойлуу деген. Анан албетте инновациялык саммит ОТГ, ОТС түрк өлкөлөрдүн мындай мамлекеттердин достугу боюнча Бакуда 23-24 октябрда өтөт. Ошол эле айдын 9 айында. Ушундай нерселер болду, кызыктуу. Анан албетте бул деген мындай чоң келечекти, биздин Туран келечегибиздин ушундай баягы фундаментин, түпкү ташын түптөгөн болуп жатат да. Бул нерсе аябай жакшы нерсе деп ойлойм. Келечекте эгерде Туран өнүксө, дагы Орусиянын, Кытайдын ичиндеги Саха, Татарстан, ошол эле мисалы үчүн уйгур мамлекеттери, ошол эле түрк тилдүү Ирандын дагы жасаган элдер, хазаралар баары биригип кандайдыр бир түрк тилдүү мындай кеңеш түзсө, жалпы ошол Түркиялык Шенген пайда кылса болот да. Мисалы үчүн Түркиялык ушундай евро биримдикке окшогон түзүмдү пайда кылса болот. Ошондо бажы биримдик эмне болот? Бажы биримдик деле кала берет. Түркиялык биримдик деле ушинтип өнүгө берет да. Ушундай нерселер болуп атат. Кандай деп ойлойсуздар? Мен ушуну аябай жакшы көрөм. Ошо көз карашым аябай түз, жакшы. Үмүттөмүн ушул нерсе өнүгөт деп. Сиздерде кандай ой пикирлериңер бар? Комментарийлерден бөлүшүп койгула. Ошо эмки видеолордон көрүшкөнчө. Вот туда. О, от души. Красота, блин. Охренительно.